Kim kimdi tağutun көтөрөт, bir gana жараткан билет. Ушул чубак ажыбыздын, устазыбыздын раматылык жай жанаттан болсун. Жаназасына көрдүңүздөрбү? Пут коерго жер адам калбай калды. 50 адам берген өкмөт. Бирок өкмөттүн буйругуна карабай, ыймандын күчтүүлүгүн көрдүңүздөрбү? Кандай гана татыктуу өлүм. Тарыхта кала турган өлүм. Бул өлүм эмес. Бул чубак ажы түбөлүк биздин жүрөгүбүздө калды. Буюрса берген илими 50 жыл ичинен таасири бар. Эми карап туруңуздар. Ушул өлүм сиздин менин башыма түшсө, жаназабызга ким келет деп ойлойсуз? Ошол 50 адам келеби? Кечирип коесуздар. Ошол 50 адам келсе бир тууганыңыз болушу мүмкүн. Ошондо дагы сизде кандай көз караш менен ушул жаназада билесиздер. Эң көйгөйлүү маселе, эң коркунучтуу жерге көмгөндөн кийин бир тууганыңыз туруп, "О эл журт, кандай адам эле?" дегенде мүрзөңүздөн бир тегерен түшпөйбүзбү? Себеби ошол сөздү коркуп, биздин ошол мүрзөдө тозоку же бейишсиз болуш ошол сөздөн билинет. Сиздин бир тууганыңыз же балаңыз "Атам кандай адам эле?" дегенде эл журт деп коюшу мүмкүн. Арасынан толук эмес бирөөсү жакшы адам эле деп коет. Бирок ичинен сизди жаман көрүп, эл журтту тоногон, жалганчы адам эле деп бир ой жүгүртөт. Бирок эми жерге берилди, жаман өлгөн адамды арткандан жамандап эле деп коет. Ошол сизди ойлогон оюңузду периште Аллах Таала укту. Ошо көрдө жатып сиз уктуңуз. Ошол жерде бир тегеренес. Периште келип сизден сурак алмайынча сиз билдиңиз ким экениңизди. Ушул сиздин балдарыңызга, урпактарыңызга сабак. Бүгүн ойлоп атасыз, жеп ичип, арам тамак болуп жүрсө боло берет деп. Бирок эл журт деле билип турат. Бала чакаң деле урпагың эртең, бүгүн билбесе эртең өлгөнүңдөн ким билет. Себеби ушул балдарың акча чогултуп үйгөн балдарың. Ошол сөздөн кийин сени эч ким экенсиңди билет, арам тамак экениңди билет. Ошондуктан урматтуу бир тууганым, өлөрүбүзгө аз эле калды. Ушул кандай адам эле дегенге чейин ойлонуп калайлы. Бүгүн ыйманга келели, бүгүн бири-бирибизди колдойлу. Бүгүн арам тамак болсок, тооба кылайлы. Аллах Таала кечиримдүү, мээримдүү зат. Ошондуктан мына мен айтып өтөйүн. Ичи май баскан, арам тамак, элди тоногон, жеп ичер коррупционерлер, эртең бийликке келем дегендер, ушул маселе жөнүндө ойлонуңуздар. Бүгүн эмне үчүн чубак ажыга карапайым эл журт барды? Кардашты адамдар барды. Карды токтор ичини май басып, коркуп жатат. Эки таш үйүнө бекинип алып. Же бир жерде сайраңдап жүрөт. Ал чубак ажын өлгөн деле уккан жок. Уккандыр. Мандирлей берген жок. Себеби жүрөктөрү карайып калган. Ал бүгүн устаз жөнүндө Кыргызстан эмне болот, нуру өчтү деген жөнүндө ойлонгон жок. Ал эртең кантип саясатка шайлоого келиш керек жөнүндө баш катырып атат. Бүгүнкү күнү эл эмнени ойлоп атат? Карды ток менен кардаш ойнобой турган заман болуп атат. Бирок өлүм тандабат экенин көрдүңүздөр. Ал малыңа, бийлигиңе, билимиңе карабайт экен. Адам өлгөндө кезеги менен төрөлөт экен, өлгөндө кезексиз кетет экенбиз. Буну бүгүнкү күнү устазыбыз Абдыгапар Сыманов чоң алымдарыбыз бүгүнкү күнү даңазалап, ушул Кыргызга элиме тийбечи, жакшылык келсин деп бизге дуа кылып кете беришти. Ушул устазыбыздар бар, Орта Азияга кыйынчылык келбей аткан, ушулардын дуасы тосуп турган. Мына азыр устазыбызга көбү дуа кылып атат, кечирип коесуздар. Биздин устаз сиздердин дуаңызга муктаж эмес. Дүйнө жүзүндөгү 100% сооптун 70%-ин Абдыгапар Сыманов раматылык менен ушул чубак ажы устазыбыз 70% соопту алып кетти. 30% дүйнө жүзүгө калды. Бүгүн биз өзүбүзгө муктажбыз.